Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жолугушуп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Мынакей бүгүн Куланак айылынын татты Шайыр апалар тобуна келип отурабыз. Анда бүгүнкү программабыз Шайыр апалар менен кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Анда 45 минутта бою бизден алыстабаңыздар. Мандайыңыздар кандай? Жакшысыздарбы? Жакшы. Мынакей азыр биз баягы программабызды баштаардан мурун түшүндүрүп өтөйүн. Бүгүнкү программабыз бая манайшат программа болгондуктан ырдаңыздар, бийлеңиздер. Кыскасы бүгүнкү программабызды абдан бир шаңга бөлүп берет деп ишеничтемин. Анда келиңиздер, алгач эле Шайыр апалар тобунун жетекчисине берип катар-катар таанышуудан баштап алсак. Мен Тилекматова Аза Дүйшөнәлиевна, Куланак айылынын Шайыр апалар тобунун жетекчиси болом. Мен болсо Абдылдаева Бурулбүбү, ушу Шайыр апалар тобунун мүчөсүмүн. Абдан жакшы. Мырзабаева Турарбүбү, Аттыкбаевна Шайыр апалар тобунун мүчөсүмүн. Мен өзүм Ибраимова Бакбүбү деген кептирмин. Ушу Шайыр апалардын тобундагысынын арасында билбейм, көңүл ачайын деп отурам мен да. Абдан жакшы апа, сизге ыраазычылык. Мен Үсөнова Бактыгүл, ушу Шайыр апалар тобунун мүчөсүмүн. Мен Асыпбаева Нарымкүл Мукашовна, Шайыр апалар тобунун мүчөсүмүн. Бүгүн тамашадагы чындыгындагы айтып өтөйүн, Бактыгүл апабыз эң улуу ушул Шайыр апалардын мүчөсү болуп отурат. Мен аябай сыймыктанып атам. Ана жашын айтпай эле коелу, себеп дегенде көз тийип кетиши мүмкүн деген ырым-жырымды да кармап коелу деп тамаша иретинде айтып коеюн. Анан келиңиздер, эми сиздер баягы оюндун шарты боюнча түшүндүрүп өтөйүн. Бизде ар кандай суроо жооптор болот, тез берилүүчү. Эми муну ушул программанын жүрүшүндө эле кете берет. Андан сырткары ырдайбыз, элден берилген суроолор болот. Кыскасы бүгүнкү программабыз аябай шаңдуу болмокчу, ошондуктан сиздерден дагы көз каранды, Келиңиздер, анда маанайыңыздарды көтөрөбүз дагы. Биринчи алгач эле ырдап бүгүнкү программабызды баштап алалык. Караптан коюлурлар аты, өнөр аты, ашыганын теминин чардараты. Сени сүйкүн элесиң бажырайым, бажырайым, чапканатка жеткирбей бара жатып.
Апабыздын үнүнө береке. Ушул апаларым турганда ушунча сулуу болуп турушат десе көрсөт, таланттары да андан бетер өтөт турбайбы? Рахмат. Абдан жакшы апаке. Анан мен ушул жерден суроо бергим келип турат. Келиңиз. Апам улуусу, сулуусу дегендей бул топко кандайча мүчө болуп калдыңыз? Мен деле бир кез ушундай жаштар болуп жүргөмүн да. Мындан 5 жыл мурун болуп калганда булардын алдынан осуп чыкмакмын. Анан азыр эми калдым деп эле үйгө отура бербей эле ушулардын арасында кошулуп көңүл ачып жүрөйүн деп кошулуп калдым. Азыр алдыда дагы апанын бир чыгармачылыгына күбө болобуз биргеликте. Ошондуктан алыстабаңыздар, караңыздарчы апанын. Апа бирок чындыгында жаш көрүнүп атат. Канча жаш болду экен деп телегөрүүчүлөрүбүз да ушундай кызыгып турат. Бирок муну да дагы бир жолу табышмак кылалык. Келиңиздер, анда программабызды дагы да улай эле. Азыр бизде суроо жооп оюну бар. Анда бүгүн азыр программабызды баштап, ырдап ачып алдык дегендей, анан эми суроо жообубузга өтө берели. Азыр эжекебизден эле баштай берсек, эже даярсызбы бүгүнкү оюнубузга? Биз ушундай болуп сиздерди тартабыз дегенде аябай мага кызыгып Аза эжекебиз айтып атты. Биздин апаларыбыз ушундай толкунданып атат. Кандай суроо жооп болот экен, алдын ала айтып койчу деп. Бирок мен тилекке каршы апаларыбызга, мына ушул жашка келип калсаңыздар да ушундай актрисалык чеберчилигиңер, андан сырткары ырдап бийлегениңер бизде аябай мындай бир жагымдуу мана тартуулайт да жаштарга. Анан ошондуктан мен айттым, жок, мен эч кандай баягы программанын жүрүшүн айтпайм. Ошол жерден чок ойнойбуз десем, аз эже дагы ошол оюнубузга каршы болгон жок. Келиңиз, анда баштайбыз. Дүйнөдө эмне чексиз? Менимче аалам чексиз. Аалам чексиз, кыял чексиз болот экен, Сана чексиз. Суроо белгисинде эмне бар? Суроо коюлат экен дагы Суроо. Чекит белгиси да коюлат экен. Кыргызстанда тоңбогон көл. Сыпкой. Аз эжекебизге дагы жардамдашып атабыз, бирок тилекке каршы жардамдашпайлык. Анткени ар бирибизге берилген суроо өзүбүзгө ушул программабыздын акырында үй бүлөңүздөргө болобу, телегөрүүчүлөргө болобу кенен эркин микрофон берилет. Ошондуктан эч кимиңиздер баягы бири-бириңиздерге жардам береке деген жок. Сиздерге качан гана суроо келгенде ошондо жооп бересиздер. Мал ээсин тартпаса, уйдун башында эмне бар? Мүйүз, мээ бар экен, Анда аз эжекебизге да кол чабуулар болсун. Ушул жерде 5 суроо түздүм эле, 5 суроонун экөөсүнө туура жооп ала алдык, үчөөнү тилекке каршы ала алган жокпуз. Бул дагы чек эмес. Андан кийин утурлай эле апабызга дагы суроо келип атат. Апам аябай ойлонуп ушундай отурат. Бурул апам коркуп атат окшойт. Бурул апам, коркпоңуз. Аябай жакшы оюн бул. Келиңиз, анда бул деген керектесе сиздердин жаш кезиңиздерди эстетет, Бул үчүн мындай оюнду көптөн бери ойной элек болушуңуздар керек да. Мен азыр айтуум боюнча, келиңиз, анда бул бир жаштык кезди да эстейлик. Тынч жаткан сазда эмне бар? Тынч жаткан. Тынч болсо эмненин баары башталды деп коебуз. Баленин баары бар экен. Туура. Микробдо мээ болобу? Жок. Бардык жандыкта мээ болот экен. Канкор адамда эмне болбойт? Ар, намыс, ыйман. Жалкоонун эмнеси бүтпөйт? Шылтоосу бүтпөйт. Казакстандын борбору Астана. Нур-Султан. Нур-Султан болбоду. Азыркы ооба. Сиздерди да азыр туура түшүнүү менен карайм. Бул суроолорду бербей койсом деле болмок. Бирок бул сиздер үчүн кызыктуу болсун деген баягы шартта ушул оюнду киргиздик да. Бул дагы жакшы. Келиңиз, эми апама дагы, Бурул апама да кол чаап өтөлүк. 5 суроонун ичинен 3 суроону 2 суроого жооп ала алдык. Андан кийин апам Күр апам аябай ушундай даярданып турган учуру. Даярсызбы? Даярмын. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Абдан жакшы. Келиңиз, анда. Пилдей көлөмдүү, бирок анын салмагы жок. Ошондой көлөмдүү болот экен, бирок анда эч кандай салмак жок экен. Бул ар бирибиздин артыбызда ээрчийт деп койсок болобу? Көлөкө. Абдан туура. Адам эмнеге тойбойт? Өмүргө. Туура, азаматсыз. Кайсы түстөгү чач деңиздин элесин берет? Кайсы түстөгү чач? Жок, мүмкүн түз болбосо дагы бир форма деп коелучу, форма. Узун. Толкун болгондо тармал чач. Тармал. Адамды эмне бузат? Ач көздүк. Азаматсыз.
эркек киши өмүрүндө бир жолу колдонот экен, аял киши күндө колдонот экен. Күзгү. Күзгүнү эркек кишилер деле колдонот экен айрым учурда. Шыпыргы дейт экенбиз. Ада жакшы. Апама өзгөчө дүңгүрөтө кол чабалы болсунчу. 4 сурообузга жакшы жооп алдык. Азаматсыз апа. Келиңиздер, эми оюнубузду токтото туруп ушул жерден бир программабызды шаңга бөлүп ырдап алалык. Кысым менен бирге бассам жанашамбы, кысымда не сулуулукту талашамбы. Кысым менен бирге бассам жанашамбы, капырай мен калтайган баратамбы. Ай бали, менен бирге бассам жарашамбы, улумдан сулуулукту талашамбы. Улум менен бирге бассам артамбы, капырай мен улган баратамбы. ай азаматсыз апа кен, сонун ырдайт. Үнүңүзгө береке. Мен өзү негизи ушу Шайыр апаларды тартып, ушу Шайыр апалар менен болгондо абдан жакшы көрөм. Себеп дегенде Шайыр апада өзгөчө улуу муундагы апаларыбыз бар. Анан үйдө баягы мен арыдым деп жатып албастан, мынакей ушундай бир күбөлү күчтүү болуп, жаштар менен кошо ырдап бийлесе бийлеп. Сиз өзүңүздөр айтып атасыздар, ушу спектакль мындай интермедиаларда дагы аткарышып ушундай бир жагымдуу маанайды тартуулаган ушу апалар депчи. Анан ошондуктан мен апаларды абдан жакшы көрөм. Келиңиздер, эми бүгүнкү ырдап атканыңыздар, оюнуңуздар да абдан жакшы болуп атат, жакшы маанайда. Сиздерге терең ыраазычылык, анда оюнубузду кайрадан улантабыз. Бак Бүбү апабызга эле кайрадан кезек экен. Апа, даярсызбы оюнга? Даяр апам. Апам азыр ушул оюнда да жеңүүчү болот деп мен ишенип турам апа. Келиңиз. Аял кайсы айда эркекке каяш айтпайт? Кайсы майрамда айтпайт экенбиз? Бир күн жок дегенде сыйлап коелучу деп. Така эле сыйлап жүрүш керек да эркектерди. Ооба, туура айтасыз. Бул дагы акыл насаат болуп өттү. Анан оюндун шарты боюнча февраль айында аялдар ооз ачпайт экен эркектер. Бир күн майрамы менен куттуктайлычы деп, тамак жасап берет экен санын ордуна. Жарты алма кайсы жемишке окшошот? Жарты алма тең экиге бөлүп жейличи деп. Алманы кен апа. Кайсы нерсени адамдар кечкисин иштетип, таң эрте өчүрөт. Бизге өтө зарыл экен да. Анан бирок ошол нерсе угулганда жинибиз келип өчүргөнгө шашат экенбиз. Силеттүү? Будильник. Өзү кичинекей болот экен апа. Бирок өзүнөн чоң жүктөрдү көтөрө алат экен. Бул кайсы күжүрмөн жаныбар? Эмгекчил. Кумурска. Азаматсыз апа. Мынакей апам дагы улуусу сулуусу болсо дагы суроолорубузга жооп бергенге аракет кылды. Апабызга дагы бир эре дүңгүрөгөн кол чаап өтөлүч. Эжекебизге дагы кезек келип отурат. Эжеке, суроого даярсызбы? Даярбыз. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Жакшысызбы? Келиңиз, анда кеттик. 2 күн катары менен жамгыр жаайбы? Ортодо эмне бар? 2 күн катары менен жамгыр жаайбы дегеле? Жаабайт экен. Анткени ортодо бир түн бар экен. Бул дагы апама келген суроо экен, бирок бул башка вариант экен. Мүмкүн сиз дагы туурасын жооп бересиз. Адам анын иштегенин каалайт, иштесе өчүргөнгө шашат. Телевизор эмеспи? Будильник экен. Көптү билген эмне болот? Көсөв. Ошончолук унутчаак болот экен. Логикалык баягы кызыктуу жооп. Ынтымак бар жерде Рызык. дөөлөткө мас эмне болот? Дөөлөткө мас эмне? Элине кас Кас болот. Азаматсыз. Кол чабуулар болсун. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр оюнубуз менен дагы ойноп алдык, маанайыбызды бир серадан көтөрүп алдык. Апалар, маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, жакшы. Келиңиздер, анда дагы андан дагы жакшы болуш үчүн бүгүн ырдайлык.
ümit kılıp gündeni aytayım desem bir beni nege bir жүрüp canlanan жүрсөк да дайым биргеле биргеле жүрсөк да дайым биргеле биргеле Unçukla suyan demeni Uşup sonay geleni Uzun yer alın tatları Ulusçay bir söz degenin demeni Uzun yer alın tatları Ulusçay bir söz degenin degeni Çok rahmat. Ооба. Апаларымдын үнү, чоң эстрада кырчылардан кем калбайт. Мынакей ушундай жайдын аптаптуу күнүндө боз үйдүн ичинде ырдап отурганга не жетсин. Ушул формаларыңыздар тууралуу айтыңыздар. Биз баягы Шайыр апаларды тарткан учурда формаларында бир маселелер болот, же болбосо мыкты ушундай формаларды өзүбүз өз колубуз менен уз апаларыбыз бар, өзүбүз тигип алдык деген дагы жооптор болот. Анан сиздерде кандай? Bizde mi ушул форманы биздин өзүбүздүн жергиликтүү кеңештин депутаттары бюджеттен акча бөлүп берген. Ушул атайын биз апалар кайрылуу киргизип, апаларга формалабыз деп өздөрү жазып кайрылуу киргизген. Ошонун негизинде акча бөлүп берип, анан ушу форманы апалардын өздөрүнө эле туп-туура келип калды. 12 форма алып келип, 12 апага кийгизсек эле туп-туура келип калды да, сатып эле алдык. Андан тышкары апалар өздөрү 2 форма тиктирип алышты. Өздөрүнүн Чөнтөгүнөн акча чыгарып, элечектерин сатып алышты. Өзүлөрү. Ошондо сиздерде баш аягы канча формаңыздар болот? 3 форма бар. Жашыл, кызыл, ак. Анан алдыда да кандай пландарыңыздар болот? Эми алдыда көп эле планыбыз бар, биз өзүбүздүн планыбыз бар. Максат коюп алдым, тигин деп план түзүп алганбыз. Анан пандемияга карата азыр эч кандай иш чара кыла албай атабыз. Же болбосо жерлерди кыдырып, айылдарды кыдырып, жакшы бир элдерге жакшы маанай тартууласак деген оюбуз бар болчу. Апаларды аябай жоопкерчиликтүү болот экен, апалар менен иштеш аябай жакшы экен. Тим эле жумуштан калгансыз биздин маданият үйүнө таңкы 9-да келет, менде жай биз келип калдык, клубка келбейсиңби деп мени аябай чакырышат. Мен наоборот кечигип келем. Анан ушу апаларга аябай чоң рахмат, аябай жоопкерчиликтүү апалар. Күптөлгөнүңүздөр канча жыл болду? 2016 жыл күптөлгөнбүз. Быйыл буюрса 5 жылдык юбилей өткөрөт окшойбуз. Апалар буюрса жакшы ойлорубуз, жакшы пландарыбыз бар. Абдан жакшы экен. Ушул алдыдагы пландарыңыздар дагы ишке ашсын, Багы ден соолук болсо баары болот экен. Ден соолугуңуздар гана болуп турсун. Топту укканда эле менде баягы суроо жаралып атат да. Бул татты деп эмне себептен аталып калды экен? Азыр телекөрүүчүлөргө дагы баягы кээ бирөө жаңылышууга атат, таттуубу же таттыбы деп кандай, Анан ошонун дагы бир чечмелешин эмненин атынан негизинде коюлуп калган келиңиз апам, ман дагы сурагым келип турат. Таттапа деген аябай улус киши болгон, өмүр бою буйлаткар болуп иштеген, аябай элге мындай айылда аябай кадыр барктуу апабыз болгон да. Көптөгөн заңгыраган өкмөттүк жумушта заңгыраган көп жакшы балдарды тарбиялаган, көп жерде төбөсү көргөн балдар бар. Жөн жерине эле коюлуп калган жок. Ушундай апалардын жолун жолдойлу, ошолордун изин издейли, ошолор улусчулук, кыргыз кол өрөчүлүк боюнча баардыгын жасаган аял болгон болчу. Баардыгын жасаган, ушундай заңгыраган боз үйлөрдү көтөргөн, өзү дагы аябай мындай элге тарбиялуу жактарын көрсөткөн, көп жерде акыл насаат айткан, 10 баланы тарбиялап өстүргөн, тарбиялаган, 10 баланы окуткан, чокуткан, баарын жеткирген, баары ушундай төбөсү көргөн балдар. Ошол апанын намынан койдук биз. Жакшы ниетте, жакшы немеде бизде да ушундайлар болсун, бизде да ушундай өнүккөн жакшы жерлерин тааныштыралы деп ушундай намын ошол апанын атында койдук. Ошондо бул адамдын атынан коюлган. Адамдын атынан койгон. Анан бул эми үй бүлөсүнөн улук саат алдыңыздарбы же өзүңүздөр эле кеңешип коюп алдыңыздарбы, кандай болду? Үй бүлөсүнөн да уруксат алдык, балдарынан
Анан өзүбүз да кеңешип былтырдан бери ушундай ортобузга неме кылып жүрчүбүз, ушу Татар катындагы койбойлугу деп, анан Бакай Өмүралиев деген немереси бар. Ушу киши бизге Бадырактын жетекчиси, жана Макыйдандын жетекчиси. Союн Өмүралиев деген жазуучу бала. Ушул балага көп спонсор болуп, мисалы үчүн 2 жылдан бери көлгө бизде такай 5 күнгө эс алдырат, өзүнүн немесинде келип эс алып кеткиле деп, мына бүгүн кубанычтуу күн чакыруу болуп атат 2-ден 5-ine чейин. Анан ошого көптөгөн немелерди жасап, бизге баягы апасын сыйлаган киши жерде калбайт да. Анан ыраазычылык да билдиребиз ошо Бакайдын ушундай ийгиликтерине кубанабыз. Ыраазыбыз, Шайыр апалардын атынан ыраазыбыз Бакайга. Ушул баласынын дагы аркасынан ушундай коюлуп калды. Бизге эле эмес да, бул Бакай Кубан агайына жардам берет. Кубан агайдын көптөгөн жерлерге спонсор болгон бала. Абдан жакшы экен. Эжекеме суроо бергим келип турат. Эжеке айтыңызчы, бул топко кандайча мүчө болуп калдыңыз? Баягы көпчүлүк Шайыр апалардан сурасак, атабыз да айтып, абышкам өзү колдоп, өзү ушул жерге чейин алып келип менин даярданып өтүп, ошол жерде мени кечке күтүп отурат дейт. А кээ бирөө болсо тескерисинче айтат. Мен акырын качып чыгып кетип калдым. Менин ушундай ырдаганыма мени тыюу салат деген апаларыбыз дагы бар. Бирок ошого карабастан дагы катышып ырдап жүргөн аябай сыймыктанабыз. Келиңизчи эми өзүңүз. Сиз кандай келип калдыңыз? Мен өз каалоом менен эле келдим. Мага үй-бүлөм деле каршы эмес. Өзүм мындай талантымды каткым келген жок. Мен өзүм бийге шыктуумун. Апаларга кошулуп үлгү алгым келди. Улуу апалардын көп жакшы жактары бар. Ошолорду ээчип, мен ошо талантымды өркүндөттүм. Бул айылга кызсызбы же келинсизби? Келинмин. Анда азыр эжекем ырдап берет окшойт, э? Өзүрдөгөн кызыл гүл жайнаган, өмүрдөгөн улуапа сайраган. Баарлап жардам бербейди окшойсуз, Мен ошо үнүмдүн. Бактыгүл эже көбүнчөсү бийлейм деп бийчи болчу да. Эженин дагы бийине азыр күбө болобуз, э? Ооба, буйрса. Буйрса программанын жүрүшүндө күбө болобуз. Келиңиздер, анда ырдын артынан эле дагы бир ыр ырдайлык.
ырын угуп атып, баягы Гүлсүн Мамашева эжекебизден илгери ушундай боз үйдө отуруп алып ырдаган кези эсиңиздерге түшсө керек баарыбыздын эле. Ушул кадырлуу кеч программабызда көпчүлүк учурда мурунку ырлар ырдалып, баягы көрүүчүлөрүбүздүн бир моокумун кандырат десек болот, баягы азыркы замандын ырлары күндө көрөбүз. Мынакей убакыт сааттагы өз коңгуроосун кагып, бүтүңүздөр убакыт бүттү деп турат. Бирок мен сиздер менен таң атканча ырдайын деп ойлойм. Тилекке каршы убакыт саат деген өзүнүн убактысы бар экен. Келиңиздер, анда азыр Турар Бүбү апабызга сөздүн башында, оюндун башында бир айтып өттүк элек, эркин микрофон берилет деп. Андан кийин апабыздан дагы бир бат алып калабыз. Биринчиден баарлыгыңарга ден соолук берсин. Ден соолук болсо, башыңар аман болсо, баарлык нерселер болот. Такайыл ушундай эле шайыр апалар болуп эле дагы үстүңөргө мындан жакшынакай дагы ырчылардан кошуп алгыла дагы өркүнүңөр өсүп эле татынакай шайыр апалар болуп жүрө бергиле. Ден соолугуңар чың болсун, алакетиң кылайын. Көпчүлүктүн алкышын алгыла, алып эр азаматтар болуп, жеңиштүү кыздардан болуп, атаңарды алайга чыгарып, даңкыңарды алайга жиберген таттапыңардын арбага колдоп, өркүндөп өсө берсин, өмүрүңөр uzun болсун. Айтканыңыз келсин апа. Жеңүүчү катары эркин микрофон. Апабызга кылчак кое жеңүүчү апабыз. Менин илейм Кыргызстанда элибизде тынччылык болсун. Кудай таалам жаман оорудан сактасын, бала турган эл журтту. Анан кийин илгертен Кыргызда апаларды аябай ардактап келген, апалардын таманда бейиш, энелердин таманда деп келген кыргыз элинин унутулгуч салттары бар. Анан бизди колдогон, бизди ушундай ырдаткан бала чакабыз, силердей балдарыбыз өнүп өссүн, иштеринде ийгилик болсун, балдарга Кудай ден соолук берсин. Ошолордун чайын ичип эле ушул апалар сахнадан түшпөй ырдап жүрө бергиле. Убакыт деген өтөт экен. Биздин азыркы курактарыбыз өзүбүзгө өзүбүз ээ болгон, өзүбүздүн пенсиябыз болгон, өзүбүз мындай жашообузду каржылай турган мезгилде экенбиз азыр. Анан баардык апаларды чакырам, эч качан үйгө оордум, же болбосо мындай проблемам бар деп жата бербей, баарын сахнага чыгып ырдашын чакырам. Көрүүчүгө да бир жакшы кеңеш болуп өттү. Ооба, эч качан оокат бүткөн эмес, дүйнө бүткөн эмес, эч кандай байлыкты алып кете алган эмеспиз. Апалар ушу көңүлүбүздү ачып, өзүбүздүн маанайыбызды, жашообузду жакшы өткөргөнгө аракет кылалы, карылыктын баягы доронун сүрөлү дегендей ушундай жакшы күндөр көп болсун. Энелерди баардыгын ушундай ырдаган, мындай иш-чарага чакырып кетет.
азаматсыздар, сиздерге дагы терең ыраазычылык, үй бүлөңүздөр менен бар болуңуздар, бактылуу каарылык, неберелериңиздердин маңдайында ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, үйүңүздөрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер деген жакшы тилек менен мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү кадырлуу кеч программабыздагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Анда кийинки берүүбүздө жолугушканча биз сиздер менен амандашмакчыбыз. Саламатта болуңуздар. Жакшы болуңуздар.